Кечээ түнү Борбордук шайлоо комиссиясында Кыргызстан саясий партиясынын депутаттыкка талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн документ кабыл алуунун мөөнөтүнө байланыштуу чыр чыгып, коомчулук арасында катуу талкууга алынды. Тагыраагы документ алып келген өкүлдөрдү каттаган журналда Кыргызстан партиясы документ тапшырган убакыт чийилип оңдолуп 17:59 деп жазылган. Ал эми мыйзам боюнча БШК Жогорку Кеңешке шайлоого бара турган партиялардан талапкерлердин тизмесин жана тийиштүү документтерди кабыл алууну 24 августта саат 18:00 токтотушу керек эле. Бирок бул жерде БШК одоно мыйзам бузгандыгын айткан бир катар саясий партиялардын жана жарандык коомдун өкүлдөрү чогулуп, Кыргызстан партиясы Борбордук шайлоо комиссиясына документтерин тапшырууда кечигип калганын жана БШК шайлоо башталбай жатып, мындай мыйзам бузууларга орун бергени чын болсо, анда бул шайлоонун таза болушу дагы шек жаратат деген пикирлерин айтып чыгышты. Ошо негизги талаптарды коебуз, анткени бир гана Кыргызстан саясий партиясы эмес, бул жакта көп саясий партиялар боюнча да уже сөздөр болуп атат. Кечикти деп, экинчиден биз Кыргызстан саясий партиясы жөнүндө сөз кылган жокпуз. Биз негизги мыйзамдуулук иштесин, баарына шарттар бирдей болсун деген эле ой максатты тилеп атабыз. Эч кандай митингке чыгабыз же башка деген туура эмес көрүнүштөр жок. Биз эми жашпыз да. Ошого байланыштуу биз баары мыйзам чегинде болуп, мыйзамдуулук сакталып, эгерде азыркы учурда ушундай одоно мыйзам бузуулар болсо, анда жалпы эле шайлоонун мындай таза өтөрүнө абдан коомчулукта шек келет да. Ал эми Бир Бол саясий партиясынын талапкери жана юрист Жомарт Жолдошев БШКнын төрайымы баш болуп, Кыргызстан саясий партиясынын жактоочусуна айланып, ага жан тартып жаткандыгы өкүнүчтүү жагдай экенин айтат. Жаран катары менин көз карашымда БШК Кыргызстан партиясынын адвокатына айланып бараткансып атат. Себеби кечээден бери одоно бузулган фактылар мыйзам бузуучулук боюнча көрүнүп атпайбы? Анын бардыгын ошону факт катары кабыл албай, тескерисинче аны бурмалап, ар кандай шылтоо тапкан аракет кылып атат да. Буну жаран катары эми бул ошол партияга БШК төрайым баш болуп туруп, кадимкидей эле адвокат болуп алгандай сезилип атат да магачы. Себеби ошол эле видеодон да тасмадан көрдүк, ошол эле тиги журналынан регистрациясынан, андан тышкары болгон бүт кагаздарды дагы талап кылдык көрөлү. Эгерде мыйзам чегинде болгон болсо, анда маселе жок да. Кептин баары ошо мыйзам бузуучулук болуп атпайбы? Анан эми ушундай аттанарда, анан дагы эң маанилүү фактор бул Кыргызстан бул жөнөкөй партия эмес да. Баягындай оппозициялык партия же болбосо бир кичинекей партия болгондо нары эле тепкилеп салышмак. Буга улай эле Жомарт Жолдошев БШК мыйзамдын үстүнөн тебелеп өтүп, мыйзамды одоно бузгандыгын так кесе айтты. Андыктан эгерде чындап эле БШК кандайдыр бир манипуляциялык жолдор аркылуу мыйзам бузуучулукка бара турган болсо, тарыхта бул шайлоо таза эмес шайлоо катарында факт болуп жазылып кала бере тургандыгын кошумчалады. Анан эми кечээден бери эмне үчүн мынчалык созулуп атат? Азыркы айтылып аткан сөздөр, кечинде айтылган сөздөр деле буларды 5 мүнөттөн кечирип деле айтып коюла турган сөздөр болчу. Бирок ошону 7 саат, бир күнгө созуп айтылып аткандан кийин, демек өз арадагы абдан аракет кылып атышат го деп ойлоп атам да менчи. Ошону жашырып өтүп кеткенге. Бирок так айта алам, бул мыйзамсыз көрүнүш. Эгерде Боршайком кандай бир манипуляцияларды кылып отуруп болсо дагы, ушунун тескерисин мыйзам бузуучулукка бара турган болсо, бул факт тарыхта кала турган факт да. Ошол эчиндай таза эмес шайлоо катарында кала турган факт. Ошондой эле БШКнын бул жоругуна кейиген белгилүү активист Өндүрүш Токтомсаров дагы Кыргызстан партиясынын каттобоону, БШКнын төрайымы Нуржан Шайлдабекованын кызматтан кетишин жана шайлоону таза өткөрүүнү талап кылды. Нуржан Шайлдабекова кечээки иш аракетинен соң токтоосуз түрдө отставкага кетүүгө тийиш. Анын кылайып дагы 1 мүнөттүк дагы убакытка отурууга акысы жок. Бул жөнүндө биз буга чейин деле айтып келгенбиз, эмнегедир жыйынтык чыкпай келет. Жыйынтыгында кечүү дагы эле эски огурларын карматып, эски ырын ырдап атат. Кыргызстан партиясы убакыттан кечигип, туура эмес документтерди БШКга өткөрүп атса, алар автоматтык түрдө аны каттууга алышты. Мыйзам, эреже, жобо баардыгы үчүн бирдей болуш керек. Бул коюлган дооматка Кыргызстан партиясынын лидери Канатбек Исаев үн катып, партия өкүлдөрү штабтан кечки саат 18:00 20 мүнөт калганда БШКнын көздөй чыгып кеткенин билдирди. Ал эми бул убакыт ичинде БШКнын имаратына жетип документ тапшырыш үчүн жетиштүү болгонун, бардык документтер өз убагында берилгенин айтып чыкты. Ошондой эле Канат Исаев бул чуунун негизги себеби катары Кыргызстан партиясын атайлап эле шайлоодон четтетүүнү кандайдыр бир жол катары сыпаттады.
100 миңдеген артында эли бар партияны четтетүү буга жол бербеш керек. Ошол партияларды биз чакырабыз. Дебаттарда шайлоочулардын добушун биз мындай акыйкаттык менен мыйзамдуу жол менен албайлыбы. Бүгүн эми Кыргызстан партиясынын баардыгы ушу фаворит партиялардын бири деп эсептейт. Ошол себептен кызыктар партиялар ушул дебаттарда же болсо тиги шайлоочулардын добушун мыйзамдуу жол менен талашпай, ушундай бир мыйзамсыз бир жол менен четтетип коелу деген аракет да. Бирок эң кызыгы Кыргызстан партиясынын талапкери Дамира Ниязалиева күнөөнүн бардыгын БШКга оодара койду. Анын айтымында Кыргызстан партиясы эч кандай мыйзам бузууларга барган эмес. Тескерисинче ушул убакытка чейин даярдык көрбөй жана бир журналды туура түзө албаган БШКнын чоң шалакылы катары баалады. Кыргызстан партиясы эч кандай бузууларды жасаган эмес. Бул болгон бузуулардын баары нормативно-правовой документте бузуулардын баары именно жана документ алган Бошайкомдун сотруднигинде болгон. Маселе жанареки регистрация жасаган документ өзү туура эмес. Ал мыйзамсыз аяка жазганга болбойт эле. Болду. Шалакылык деп эсептесек болот. Анткени ушундай ушунча убакыт дайындалып, ошол эки бир документти, бир журналды туура оформленный кылбаган бул Бошайкомдун шалакылыгы десе бул туура эле. Көп өтпөй борбордук шайлоо комиссиясынын документтерди кабыл алуу боюнча жумушчу тобу кезектеги талаш жараткан маселе боюнча отурум өткөрүүнү чечти. Бирок анда жыйынга айрым партиялардын өкүлдөрүн киргизбей койгондугу дагы нааразычылык жаратпай койгон жок. Жумушчу топ БШКга кечигип тапшыргандыгы үчүн Кыргызстан партиясынын документтерин кайтарып берүүнү сунуштады. БШК мүчөлөрү да бул маселеге байланыштуу чогулуп, жумушчу топтун сунуштамасын карады. Жыйында Абдыжаппар Бекматов жумушчу топтун чечимин окуп берди. Кыргызстан саясий партиясынын документтерин жумушчу топ мүнөттөлгөн субъект аркылуу бербегендиги үчүн борбордук шайлоо комиссиясынын берилген документтерди кайра кайтарып берүү боюнча жумушчу топ сунуш. Жыйынтыгында борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан партиясынын документтерин кайтарып берип, шайлоо жарышынан четтетүү чечимин чыгарды. Ставлю на голосование проект решения, предложенный рабочей группой, возвратить политической партии Кыргызстан, вернее, возвратить документы политической партии Кыргызстан в связи с непредоставлением в установленном законодательством порядке и ненадлежащим субъектам. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте, контроль за исполнением возложить на рабочую группу по приему документов политических партий на выборах депутатов Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики. И ставлю на голосование проект решения. Прошу проголосовать, кто за. 7 за, 8 за, да? Елена Джусуповна, вы не могли бы определить позицию свою, выразить? Вы за, да? Елена Джусуповна, пожалуйста, здесь просто не видно. Против? Хорошо. Атырбол Пековна, вы за, да? Спасибо. 1 против, 8 за. Решение принято. Кыргызстан партиясы БШКнын бул чечимине сотко берүү ниетин билдирди. Белгилей кетсек, Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4-октябрда өтөт. БШК 4-сентябрга чейин талапкерлер тууралуу маалыматтарды текшерип чыгат. Андан кийин 1 айлык үгүт башталат. Алина Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Next TV күнүн темасы үчүн.